Баткен облысында bir күндө эле 500 тоннага жакын күйүүчү май ташылат. Анын ичинен көпчүлүк бөлүгү Лейлек районуна өткөрүлүүдө. Анткени башка аймактарга салыштырмалуу бул райондун өзүндө эле 72 май куюу бекети жайгашкан. Лейлек району боюнча bir айда 2500 тонна күйүүчү май керектелсе, 16500 тонна ашыкча ташылгандыгы маалым. Бул көрсөткүчтөр күйүүчү майдын аткезчилик жол менен ташылып жаткандыгынын негизги себептери болууда. Мындан улам мамлекетке салык да төлөнбөй келет. Кээ бир жеке ишкерлер салыктан качуунун аракетин кылуу менен келген машиналарны мисалы ошол күйүүчү АЗСке куйбастан кандайдыр бир жолдор менен Тажик Республикасына өткөрүү менен салыктан качуулар болууда. Учурда облус аймагында күйүүчү май жана жүк ташуу менен алектенген оор унаалардын катышуусунда жол кырсыгы көп катталып, адам өмүрү да кыйылууда. Мындан сырткары нормадан ашыкча жүк ташыган унаалардын айынан жаңыдан курулган Ош-Баткен-Исфана жолуна да залакасы тийип, жолдор бузулууда. Оор жүк ташуучу унааларга көзөмөл күчөтүлгөндөн тартып, Лейлек районунун аймагында жыйналган унаалардын саны көбөйүүдө. Бүгүнкү күндө бүтүндөй районун аймагында ушул аткезчилик жолдоруна бөгөт коюлду, чек ара заставасына тапшырмалар берилди. Өзүңүздөр күбө болгондой, ар бир оор жүк ташуучу машина ушинтип өзү жол таппай ушундай туруп калганына күбө болуп отурабыз. Мындан ары күйүүчү май ташыган унааларды калктуу конуштарга токтотпоо чарасы да көрүлүүдө. Коопсуздукту камсыздоо боюнча атайын унаа токтотуучу жайларды аныктоо үчүн жергиликтүү бийликтерге тапшырма берилген. Ал эми патрулдук милиция бул шартты бузган күйүүчү май ташуучу айдоочуларга чара колдонууга укуктуу. Сириядан качкандар көп азыр ошондор бар, дагы бир башка адамдар бар. Эгерде же болбосо бир замыкание болуп калышы мүмкүн. Эгер мына эл көп жерлерде, шаарларда, же болбосо базардын алдыларда, эл көп жерлерде эч ким бул жерге кепилдик бере албайт, машина жарылбайт деп. Жарылып кеткен болсо, айрыкча бензовоздор бүт элдерге мына зыян келтирет. Айта кетсек, жыл башынан бери күйүүчү май жана оор жүк ташуучу унаалардын катышуусунда 3 жол кырсыгы катталып, 2 адам каза болгон. Акыркы учурда жоокерлерди ташыган КАМАЗ үлгүсүндөгү унаа кырсыгга кабылып, 30 жоокер ооруканага жаткырылган болчу. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.